саждаға барганда дуа кылса болот деп уктум. Кандай дуаларды айтса болот деп. Саждаға баргандын эки түрү бар. Намаздын ичинде, намаздын сыртында. Намаздын сыртында эле жөн эле сажда кылсаңыз, намазды окубай элечи, анда каалаган дуаңызды кыла бериңиз. Кыргызча, орусча, англисче, өзбекче, тажикче, кытайча, казакча, кандай кылсаңыз да боло берет. Бирок намаздын ичинде боло турган болсоңуз, саждада, анда арабчадан башка болбойт. Биринчиси. Экинчиси, пайгамбарыбыз айткан дуаларды гана дуа кылыш керек. Фарыз намаздарда субхана роббиял а'ла болду, ушул эле дуа. Нафил намаздарда, сүннөт намаздарда, албетте саждада пайгамбарыбыздан айтылган дуаларды кылсаңыз боло берет. Роббана атинан окусаңыз деле боло берет. Бирок караңыз да, субхана роббиял а'ла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу саждада ушул дуаны кылгыла деп бизге буйрган, өзү үйрөткөн, өзү жасаган да. Бу субхана роббиял а'ла bundan ötkön ulu dua жок. Bundan ötkön ulu dua жок. Себеп дегенде адам баласы Аллага эң жакын болгон учурда ал саждада болот. Ошол жерде пайгамбарыбыз бизге таалим берген. Субхана роббиял а'ла деп Алла Тааланын 3 сыпатын үйрөткөн. Субхан бардык айыптан, кемчилдиктен, жетишпестиктен таза зат, аруу зат деген. Роб Рубубият жоктон бар кылып, тарбия кылуучу, бардык кажетибизди бүтүрүүчү деген. Роббиял а'ла эң улуу деген. Көрдүңүзбү? Алланы мактоо, андан суроо дегендин мааниси бар. Мурда бадышаларды мактайт эле акындар. Деп акындар адай бадышаларды мактайт. Эмне үчүн? Ол мактагандын максаты сурагандык дейт. Биз жака да бир нерсе берип коюңуз эми деп. Анан ошо мурунку бадышалар кичинекей ушундай бир мешочиктер менен анан алтын күмүштөрдү беришкен. Ана мактаганына жараша. Мактаганына жараша. Абу субхана роббиял а'ла эң улуу сөздөр менен Алланы мактоо болуп атат. Алланы мактагандан максат сурашлык. Жүрөгүңүздө эмне кажетиңиз болсо Кудайым билип турат, ошону бере берет.